Айылында сел кетті мына. Мына чоң жолдың іші тола су ағып атат. Nerede үйлердің içine girip кетті мына. Үйлер үй қалып тұрақты. Olsan görürsün. Tamam. O nerede üydün neyleri kesip duracak. Üylerdin içine girip narağından çıkıp atar. Belat tay. Matiz hey, Matiz alıp geldi. Vay, çatak oldu bu. Vay. Mana mal selde akıp geldi. 8923 eken nomeri, 8923. Mana ekan, yüzler paçalanıp ketdi. Bu turmayıp turguzuvdik. Şunu qarab nima qilinglar? Tarqatib qo'yinglar, EPGS tavfiqalar. Biz Arslanbol mahalle, Arslanbol Turbaza mahallesi sel bo'lyapti. Bo'ladigan emas oğlum. Maksız bölünöt, ıntımak eldim baktı var, bir-birine barkı var dep, bugün Kırgızstandın bir burçu olgan Talas oblusunun oğul kızları şul жерге çoğulup jatat. Sebebi buga çeyin, өлkөбүздүн başına uğur kırdal gelip turganda, bir alakanga birikkendey bir muştun bolup tüyülüp, kişi mekenine kolundan gelgen kızmatın, medisinalık jardamdарын berip kelişti. Bирок bul menen çektelbestен, bir ele Talas üçün emes, жалпы Kırgızstan üçün kızmat kılalı dep bugün çakan kadamın taştap jatat. Elibizдің, жерибizдің саламаттығы bir ele өлkөнүн emес, ar bir jarandın, ar bir men mekendin uğulumун деген, kızımın деген атуулдун мойнунда экенин, ошол парызды бекем мойнуна илип туруп, ошол милдетти колго алып туруп, мамлекет эмне кылып атат деп карап отурбастан, мамлекетке көмөктөш бололу. Ар бир адамзаттын ден соолугу бекем болсун, өмүрү
uzun bolsun деп бүгін ушул жерге чогулуп келип отурат. Бардыңыздардын келипериңиздерге терең ыраазычылык билдирип, Кудайым сиздерден ыраазы болсун, ден соолукта үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар дейли дагы. Бүгүнкү иш-чараны расмий түрдө ачык деп жарыялайбыз коноктор. Бүгүн бул жерге кандай максатта чогулуп жатабыз? Барыбыздар билип турасыздар. Бүгүн ушул жерге бир эле Кыргызстандын бурчу үчүн эмес, жалпы Кыргызстан үчүн кызмат кылалы деп, Талас элинен мекен үчүн деп, күндүзгү эмес, жалпы Кыргызстан үчүн күнү түнү кызмат кылуучу обсервация ачылып жатат. Так ушул жерге жетекчи болуп, так ушул кичинекей иш-чарабызга жооптуу болуп шайланган Өмүрбек Андарбеков агабызды чакыралы, сөз кенен ээсинен болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Өзү канай бир тууганыбыз айтып кеткендей, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушундай оор кырдаалда бүгүнкү күнү мамлекет сындагандар, башка бирөөлөрдүн кемчилигин тапкандар аз эмес. Бирок биз ар кимибиз, ар бирибиз элибиз үчүн, жерибиз үчүн эмне кыла алабыз деген маселе койсок эле, эртеси күнгү кадамыбыз көрүнөт экен. Ошондуктан бул демилге эң башында Талас жигиттеринин атынан, Талас атуулдардын атынан деп туруп биз Талас областына жардам берүүбүздү баштаганбыз. Бирок бүгүнкү күнү биз өзүбүздүн ниетибизди түздөп, биз кыргыз эли үчүн кызмат кыла турган жигиттер экенбиз деп, кыргыз эли үчүн жардам бере турган мүмкүнчүлүк бар экенин билип туруп, башыбыз бирикти. Кудайым кааласа, бул биринчи гана кадам. Келечекте мисалы, Кудайым буйруса, бүгүнкү күнү Россиядан 1,5 миллион рубльга Кыргызстанда жок дары-дармектерди биз алдырып жатабыз. Келечекте ошол дарылар келер менен 7 дуанга тең таратып, 7 дуанга тең кызмат кылалы деген ниетпиз. Бизде бул жакта саясий бизде көз караш жок. Бир дагы партияны колдобойбуз. Биз бир гана атуулдук өзүбүздүн милдетибизди аткарып жатабыз деп ишенем. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул обсервацияга кимде ким кандай жардам көрсөтөм, биз дагы четте турбай, биз дагы эл үчүн кызмат кылалы. Биз дагы 100 сом болсо дагы ушул кызматыбыз менен элге жардам берели деген ниети болгондор, мына бул жакта жазылып турган маалыматтар менен бизге байланышып, ушул обсервацияга жана 7 дуандагы бүгүнкү кыйналып турган биздин мекендештерге чогуу жардам берели. Бириксек көптү күрсөк көп болот. Кудайым кааласа ушул илдеттен дагы аман эсен чыгып алалы. Кандай кыйын инсандарыбыз, кандай алымдарыбыз өтүп кетти. Алла Таалам ушундай бир сыноо берди. Сыноонун артында ынтымак жатса, ойлойм келечегибиз бар деп. Бул демилгени түздөн түз колдоп, ушул ресторандын ээси, биздин агабыз Доскул Байке дагы өзүнүн чоң салымын кошту. Ушул күндөн тартып дейт, Өмүрбек дейт, ушу жигиттер менен башыңар бирикти. Ушул күндөн тартып өмүрдүн аягына чейин болсо дагы ушул ресторанды колдонгула, ушуну больница кыласыңарбы, ушуну обсервация кыласыңарбы, мен ушуну элдин кызматына деп курмандык кылды. Аллах ыраазы болсун ушундай байкелерден. Ойлойм, мындай байке бүгүнкү күнү дагы өзүнүн бир сөзүн айтып койсо, биздин көрөрмандар, биздин туугандар, биздин мекендештер баатырларын өзүнүн бетине таанып алса жакшы. Доскул байке, бир сөзгө келип койсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен кыска эле сүйлөйүн. Бүгүнкү күндө ата-бабаларыбыз былтыркы өтүп кеткен кылымда фашисттер менен согушта бүгүнкү күнү биздин кыргыз элибиз ушундай апат менен согушуп атат. Бул согушта да биздин үй бүлөбүз четте калбай, ушул өзүбүздүн үй бүлөлүк бизнесибизди, имаратыбызды ушул апатты жеңгенче, ушул кырдаалдан өткөнчө элибизге белектеп, ушул элибиз кандай пайдаланса, эмне кылса, больница кылса, больница кылып берели, стационар кылса, стационар кылып берели деген ниетибиз бар. Ошол ниетибизди мен инилериме рахмат, таластык инилериме рахмат, ушулардын баардыгы колдоп, жакшынакай болуп алып кеткени мен үчүн абдан чоң бакыт болуп. Бүгүнкү күндө сүйүнчүм койнума батпай, ыйлагым келип, абдан кубанып атам да, негизи. Чоң рахмат, бар болгула, көптү күрсө көл болот. Рахмат. Доскул байкебизге да Аллах ыраазы болсун. Негизи сөзгө чакырбай эле коюла деди эле. Болбой. Бул жака чакырып алдык, мына ушундай жакшы жазап аткан үчүн. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин күндүзгү стационардын атын көрүп жатасыздар. Бул жерде бир да киши кылган жок бул жерде. Эч бир инсандын, эч бир адамдын аты аталбайт. Бул жерде жалпы эл үчүн кызмат кылып жаткан соң элдин аты аталып жатат. Мына ушул Таластын кулуну
жалпы кыргыздын сыймыктуу уулу Ақтаңдай Төкмакын алы туткучу агабыз да келип отурат. Бүгүнкү демилгебизди колдоп, уруксат этсеңиздер сөз суналды. Дезинфекциябыз да бар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, агалар, энелер, эжелер, карындаштар. Бүгүнкү өлкөбүздөгү болуп аткан кырдаал бизди бириктирди, чыйралтты. Ушунун өзү Кудайдын бизге бир жакшылыктын берердин алдындагы жөнөтүп аткан сүйүнчүсү деп билишибиз керек. Балким ушул кыйынчылыктын артында бир сөзсүз жакшылык болот. Ошол жакшылыкты жоготуп албаш үчүн, жууп албаш үчүн биз сабыр кылышыбыз керек экен. Кудай Таалам баарыңыздарга сабыр берсин, ынтымак берсин, биримдик берсин. Илгери биздин ата-бабаларыбыз ат минип бастырып кетип бара жатып, жолдон кокустан аты мүдүрүлүп кетсе, атынын башын тартып жерге түшүп, аркасын бир кылчайып көрүп, о жаратканым, мен кайсыл бир жерден туура эмес иш жасадым окшойт. Сен ошону мага эскертүү кылып бердиң деп 2 рекет намазын окуп, өткөн күндөрүнүн арасындагы кетирген катачылыктары үчүн Кудайдан кечирим сурап, андан ары сапарын улачу экен. Биздин дагы бүгүн өлкөбүздүн башына, жалпы дүйнө адамзаттын башына ушундай балээ келип атса, демек биз дагы өткөн күндөрүбүзгө бир кылчайып көрүшүбүз керек. Эмнелерди туура эмес кылдык, эмнелерди туура эмес сүйлөдүк. Балким оозубуздан, балким тилибизден, балким колубуздан көп ката кетирген чыгарбыз. Бир учурларда сүйлөй баштадык эле. Тойлордон тажадык деп, мына эми тойканаларды обсервация кыла баштадык. Демек, тилибизди дагы кээде этиятташыбыз керек болот экен. Кудай Таалам ошол кетирген ката кемчиликтердин баардыгын ушул сыноолор менен тазалап жууп, ынтымак берсин. Мындан аркы кадамдарыбызды биз дайыма биримдик менен, ынтымак менен жасашты Кудай өзү насип кылсын. Ар бир берилген кичинекей болсо дагы садака келе турган көп кырсык балээлердин жолун тосот дейт. Ушул топтолуп берип аткан ар бириңиздердин жардамыңыздар келе турган балээ кырсыктардын жолун тосо турган садака болуп эсептелинет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жалпы мамлекетибиз, андан тышкары жалпы дүйнө ушул апааттан, балээден кутулуп, мурункудай жакшы жашоодо жашашы үчүн баарыңардын биригип келип чын ыкластан кошкон салымыңарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Башыңарды балээ кырсыктардан Кудай Таалам өзү тосуп, өзү коргосун. Мекенибизде ынтымак болсун, мекенибизде биримдик болсун. Ар бир замандын өзүнүн, учурдун өзүнүн баатырлары болот. Мына силер бүгүнкү замандын баатырларысыңар. Бир адамдын өмүрүн кыюу бүтүн адамзаттын өмүрүн кыюуга барабар болсо, бир адамдын өмүрүн сактап калуу бүтүн адам баласынын өмүрүн сактап калууга барабар болот. Ал эми силер бүтүн адам затынын өмүрүн сактап калууга аракет кылып аткандыгыңар үчүн силер баатырсыңар. Кудай Таалам баатырлыкты силерге кут кылсын. Балким бул дүйнөдө баркын билбесек дагы, кыяматта, акыретте Алла Тааланын сыйлыгына татыктуусуңар. Чоң рахмат силерге. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Шында эле учурдун баатырлары ушул жерге чогулуп жатат. Бирок баатыр деген илгертен Кыргызда кыздарга дагы ыйгарылып келген. Жаңыл мырза сыяктуу биздин баатыр кыздарыбыз бар. Дүйнөдө кыздын атулук, Кыргызда кыздын чачулук, жакшылык көрбөйт дүйнөдө кыз сыйлабас макулук демекчи. Мына ушул 1000 деген, 10 000 деген мырзалардан дагы алдыга озуп чыгып, бүгүн элдин саламаттыгы үчүн күн деп түн дебей өзүнүн аракетин кылып келе жаткан дагы бир татынакай кызыбыз, апчебиз Анжелика айымды бир кол чабуулар менен чакыра алчу меймандар. Мырзалар, бир кол чабуулар барбы?
Анай мырза, саламатсыздарбы? Албетте, мына биринчи ирет бул жерде бардык агаларыбыздын кылып аткан эмгектерин көрүп, биз энелер, карындаштарыңыздар сүйүнүп атабыз үйдө. Эң негизгиси кыргыз элибиздин саны азайбасын, көбөйсүн. Мына ушул жер штаб катары дагы, стационар катары дагы болотпу, жана дары-дармек таратуучу жер болсун деп биз дагы бардык салымыбызды кошуп атабыз. Буйруса бүгүнкү учак менен келген бардык дары-дармектерди ушул жака алып келип коебуз. Эгерде бул жерде журналист аны кабыл алып, назначение менен бул жердеги доктурлардын тилин угуп бере турган жакшы бир инсандар болсо, толугу менен бардык дары-дармектерди өткөрүп бергенге даярбыз. Ошондой эле бардыгыбызды бул жерде албетте ынтымак жана ошондой эле жаратканыбыз бириктирип атат башыбызды. Акылыбызды жана ошондой эле аракетибизди колубузду туура колдонсок, мен ойлоймун, чоң бир дагы ынтымакка келебиз деп. Ошол нерсе мынакей күндөн күнгө жакшы жазылып атат. Гөлдө болотпу, Ошто болотпу, Таласта болотпу, обсервациялар аябай көп ачылды. Эмне кубандырат? Ошол жакта койкалар бош турат. Ошол жерлерге эч ким келбесин. Алып аткан бардык концентраторлорбу, дарыларбы, дармектерби артып калсын. Көп болсун ошончалык. Бул илдетти мен ойлоймун ошол ынтымак менен бири-бирибизге жакшы дем күч менен гана жеңебиз го деп. Анан эл сом номер ачып, алгачкы баягы пандемия 4 айдан бери жүрүп атат. Биз ошол күндөн баштап элим барсын менен биргеликте кыймыл жүргүзүп келгенбиз, азык-түлүк ташуу боюнча. Андан кийин апам жана мен деген өнөрпоздор 6 адамдан турган жерлер менен ошондой фонд ачып, анда да кыймыл аракет жүргүзгөнбүз, бирок элдер көбүрөөк бир инсанга бир ишеним көрсөткүсү келет экен. Ошондо өзүмдүн эл сом номеримди коюп, Сбербанкты коюп акча топтолгондо бүгүнкү күнгө чейин 5 миллионго жакын акча чогулуп, алардын бардыгы туура багытта 15 адамдын комиссиясы түзүлүп, туура багытта кетип аткан учуру. Анан ошол жерге кечээ күнү эле мынакей Сбербанкка жана ошондой эле эл сомго түшкөн акчабыздан 100 000 сомду бул жерге мен ала келдим. Ошол биринчи ирет азыр доктурларга деген айлык маяна керек. Чындыгында алардын дагы үй бүлөсү бар. Алардын дагы ден соолугуна керек болсо алаткан айлыгынан дагы 4 эсе көп дары-дармекке кетчү дагы чыгымдар болуп атат. Ошондуктан эң биринчи эле дары-дармектерди, сиз костюмдарды бул жердеги бүгүнкү күндөгү 10 инсандан турган медсестралардан баштап главврачтарга чейин адамдар бар экен, айыктырып аткан. Жана ошондой эле бардык волонтерлорду чакырабыз. Сиз костюмдар ар дайым бул жерде жогорку сапатта болот. Жана ошондой эле дары-дармектер жок болуп, бул жердеги бул обсервациядан мынакей Талас элинин мекен үчүн ачылды деген обсервациясынан бир дагы жансыз бир инсан чыкпасын деп мен Алла Тааладан сурайт элем. Бирок эгер бирөө берем десе, биздин каржыны карап жаткан жигиттер кабыл алып коесуздар. Бир нерсени баса белгилеп өтөлү ушул жерден. Мынакей Таласка, башка жактарга жардам болуп атат. Бензини, башка барып келген көптөгөн расходтордун бардыгына 1 сом 1 тыйын общий кассадан 1 сом алынган жок ушул жерден. Бул биздин Кудай алдындагы милдетибиз деп жигиттер мына азыр дагы ушул иш-чара бүткөндөн кийин Таласка дагы бир дары алып кетип атат. Бирок байкелер 1 сом жалпы кассадан алышкан жок. Аллах алардан да разы болсун. Эч ким ойлобосун бул жерде бир чөнтөгүнө же бирөөнүн атына иштелип жатат деп. Бул жерде болгону эл үчүн, элдин саламаттыгы үчүн чын жүрөктөн беригип аткан бир туугандарыбыздын иши. Бардыгыңыздардан жараткан разы болсун. Ортодон бир айымыбызды коштук. Кайрадан Кыргыздын мыкты чыган мырзаларына сөз берүүгө уруксат этиңиздер. Убактыбызды көп созбойбуз, урматтуу коноктор. Биз үчүн Олимпиаданын чемпиону, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип, бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаштарын бекем ынтымак менен үлгү болуп келе жаткан кыргыз балбаны Канат Бегалиев байкебизге сөз берели. Колго суу куюп атам, бата берип коесуз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандарым. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүн жаман илдет каптап, биздин кыргыз элибиз дагы ошону көрүп, ошол жаман күндөрдү өткөрүп атабыз башыбыздан. Ошого карабастан биздин мен деген алымдарыбыз, акындарыбыз, билимдүү ата-энелерибиз, бир туугандарыбыздан ажырадык. Алардын мен азасын кошо тартып,
тайгызын кошо тартып кейип келатабыз. Бүгүнкү күндө жогоруда ал айтып кеткендей баатырлар бул ушул демөөрчүлөр, дарыгерлер, волонтерлор, мен бардыгына мен кыргыз болуп Кыргызстанда туулганыма сыймыктанам. Дүйнө жүзүнө үлгү болуп атабыз. Ушундай кыйынчылыкта, жакшылыкта эмес, кыйынчылыкта бир муштумга чогулуп, биз бүткүл дүйнөгө көрсөткүч болуп атабыз. Ушунуңардан жазбагыла. Алла разы болсун. Силердин чыгашаңарды 10 эзе, 100 эзе кылып Аллах таалам кайтарып берсин. Бардыгыбыз бир болсок, бул илдетти сөзсүз жеңип чыгабыз деп мен толук ишенем. Жана баланчам не берди, түкүнчө не берди деп ошол суроону ар бир инсан өзүнө берсин. Мен не кылдым ушуларга деп. Бир сындырымдан каржылай акчасы болбосо дагы позитивный сөздөрүн айтсын. Ошол дагы бүгүнкү күндө бизге чоң жардам болот. Андыктан мен бул Аллах тааланын сыноосу, буну сөзсүз түрдө жеңип өтөбүз. Жана ошондой эле биз дагы четте калбай, үй бүлөбүздүн атыбыздан 100 000 сом. Окшалар болсун. Рахмат сизге дагы. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү демилгени колдоп, биздин өкмөт дагы четте карап турган жок. Бишкек мэриясы дагы бул демилгени дароо колдоого алып, өздөрүнүн эсебинен бул жерге атайын койкаларды жана башка көптөгөн жардамдарын берип болуп турушат. Андыктан өкмөтүбүз дагы колунан келген аракетин кылып жатат. Азыр ушул жерге уруксат этсеңиздер, Октябрь райондук акиматтын аппарат башчысы Азамат Дороев агабызга дагы микрофон сунуп, бир жакшы ыраазычылыгыбызды билдирип койсок меймандар. Ошондо аким бекен. Өкмөт аппарат. Кандай? Аппарат жетекчи. Саламатсыздарбы, арбаңыздар, урматтуу туугандар. Бул демилгени биз дароо эле колдоп, абдан ыраазы болуп турабыз. Анткени бул азыркы күндө абдан керектүү обсервация стационары болуп эсептелет. Биз да азыр уюштуруучулар менен сүйлөшүп, бул стационарды түнкү стационар деп которулуп атабыз. Анткени Октябрь району боюнча бул 4-чү болуп ачылып атат. 2 күндүзгү стационар бар, 1 түнкү стационар бар. Бул 2-чи стационар болот. Ошондо бул менен ылдыйкы алдын ала кеңештер эле камсыз калабыз да. Андан тышкары демилгелүү жигиттерибиз бар, баягы выездной жана оор үйүндө жаткандарга чыкканга өзүнчө да бир кабинет ачып, выездной биздин скорыйыбыз болот, бияқта скорый помощь. Менен өзүнчө камсыз кылабыз. Мен эмне айтып келдим элем. Силерге чоң рахмат. Демилгениңизге чоң рахмат. Бул илдетти биз 4-5 айдан бери чукап ушу менен күрөшүп жүрөбүз. Ынтымак, биримдик менен гана жеңебиз. Биз баарыбыз бирибизди угуп, айтканды кылып турсак эле, Кудай буюрса, кыргыз элим арыбасын, кыргыз элим азайбасын. Силерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Соңку мүнөттөрүбүз, урматтуу коноктор, негизи ушул иштин уюштуруучу жигиттер, ушул ишти баштаган жигиттер сөзгө чыкпай эле коелу дешти эле, бирок уруксат этиңиздер, аларга дагы бир сөз сүйлөөгө уруксат берип коюңуздар. Асманга кыргыз эли учам десе шумкар болуп жаткан, сапарга чыгам десе тулпар болуп жаткан, элибиз ач болсо азык болуп жаткан, бүгүнкүдөй жамандык келип турганда калкан болуп тозуучу, казык болуп жаткан кыргыздын учурдагы баатырларынан өкүлдөрдү Билим Майнаев бир тууганыбызды жана Улан Исаков бир тууганыбызды чакырып коелу, уруксат этиңиздер. Аралык 1,5 метр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, байкелер, агалар. Эң биринчиден Аллага чексиз бактылар болсун. Пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн түп тарынан салам салаваттар болсун. Урматтуу туугандар, бир болот мындай. Мен кыргыз элдин байлыгын тартып алган жокмун. Мен кыргыз элине зыян келтирген жокмун. Мен кыргыз элине бирөөгө жаман сөз айткан жокмун. Бул дагы болсо бир деңгээлде жакшы, урматтуу туугандар. Бирок ушундай кырдаалда сен бирөөнүн байлыгын тарта албапсың, бирок өзүңдүн байлыгыңан ушундай кедем жесимдерге бөлүштүңбү?
Сен бирөөгө жаман айтпапсың, бирок ушундай акыбалдарда, Кыргызстан ушундай акыбалда турганда жакшы сөздөрүңдү айта алдыңбы? Кыргызстандын Азирети Муфтий айтат, урматтуу туугандар, ар дайым кыргыз эл үчүн жакшы мамиле кылайык, жакшы сөз сүйлөйүк, ар бирибиз Кыргызстанга жардам берейик. Эгер жардам бере албасак, урматтуу туугандар, зыян бербейик. Кыргыз эл үчүн жакшы сөздөрдү сүйлөйүк, элдердин көңүлүн көтөрө турган. Кыргызда макал бар, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деп. Урматтуу туугандар, ушул оорудан апа тауып өтүп кеткен кыргыз мусулман туугандарыбыздын бардыгын Аллах Таалам жайын жаннаттан берсин деп сурайбыз. Ошолордун туугандары менен кайгысын тең бөлүшөбүз. Бир суроо да. Негизи Ошондо азыр бир күндүзгү болду, түнгүзгү болду. Эмне чечтиңер? Жута билиш керек. Ушундай апат келгенде Түнкү болот уже, Кыргызстаныбызды, Бишкекти бешке бөлүп алган байкелерибиз бар эле. Ушул учурду алдына алып, Европадан, тыш жактан мыкты вирусологдорду, мыкты врачтарды алып келип, сактап калганга толук мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок тилекке каршы андай болбоду. Бирок бир чети, урматтуу туугандар, телевизордон көрсөк, бешиктен бели чыга эле кинилерибиз өзүнүн жаш кезинде кыялында оюнчугун ала турган нерсесине ушу кыргыздын акыбалын көрүп